Өнгөнү билбейм, бирок ичимде ушунчалык эркиндикке болгон умтулуу, сүйүү жашайт. Мындай пикирин тележурналист Назира Айтбекова Instagram баракчасы аркылуу билдирди. Мен кыргыздын кызындай акылдуу, эрктүү, намыстуу, өжөр, тың кыз көргөн эмесмин. Кыргыздын кызына көп улуттун өкүлү суктанганын уккам. Өнгөнү билбейм, бирок ичимде ушунчалык эркиндикке болгон умтулуу, сүйүү жашайт. Эркиндик менен эң баштыкты алмаштырбагыла. Эркин болуу көздөгөн максатына жетүү. Көкүрөгүндөгү сөздү айта билүү, каалаган окуусуна окуй алуу, каалаган жумушуна иштөө, жүрөгү сүйгөн адамга турмушка чыгуу, кордук, зомбулук менен көрүшө алуу, өзүнө үстүмдүк кылууга уруксат бербөө, чечим жасай алуу, каалагандай кийинүү, каалаган динин тутунуу же тутунбоо жана башка. Эркин болууга үндөсө эле ичип, чегип, көрүнгөн менен жүрүп кетүүнү түшүнүү бул келесоолук, караңгылык, түркөйлүк. Өзүн сүйгөн, өзүн караган, урматтаган аял өзүнүн ден соолугуна кам көрөт жана өзүн тебелетпейт эч качан. Адамдын кийиминен анын жан дүйнөсүн, акыл парасатын өлчөө акыл тыйкалык. Аял чечинип алса, акылы кыска же ыймансыз деп бир келесоо айтса, башка келесоолор аны бийик тутуп, ишенип жүрөт. Чүпүрөк менен акылда, ыйманда өлчөнбөйт. Чүпүрөктөн качан бийик турабыз? Кийимден, айдаган унаадан, бийлигинен, байлыгынан адамды өлчөп. Ошого карата мамиле жасоо өткөн чак. Модасы өттү анын. Учурдагы мода жан дүйнөнү, билимин, адамгерчилигин баалоо эсептелмек. Эскиликтен чыккыла деп жазган Назира Айтбекова. Ош облусуна жаңы жетекчи келди. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү болуп Байыш Жусупов дайындалды. Бул тууралуу Т-Медиа өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматына таянып жазды. Маалыматка ылайык, жаңы дайындалган өкүлдү расмий тааныштыруу иш-чарасы эртең өтөт. 63 жаштагы Байыш Юсупов буга чейин өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары болуп иштеп келген. Коронавирустун экинчи толкуну башталабы, даярдыктар көрүлүүдө. Адистердин божомолуунча ноябрь-декабрь айларында COVID-19-дун экинчи толкуну болушу ыктымал. Бул туурасында Саламаттык сактоо министринин орун басары Мидамин Каратаев брифинг учурунда билдирди. Каратаевдин айтымында, коронавирустун айыккан адам кайрадан ооруп калбашын эч ким кепилдик бере албай тургандыгын белгилеп, санитардык нормаларды сактап жүрүүгө чакырды. Мында экинчи толкун эмес, ноябрь-декабрь айларында сасык тумоо менен респиратордук вирустук инфекция жүрүп баштаса, буга ковид кошулганда кандай болот деген коркунуч турат. Бирок бул боюнча биздин медицина кызматкерлерин максималдуу түрдө даярдык көрүп жатат, деди Каратаев. Мындан тышкары ал мурдагы Ганси базасындагы семетей обсервациясы 1000ден ашык орун COVID-19 жана пневмонияга чалдыккандарды дарылоого ылайыкташтырылып даярдалып жатканын кошумчалады. Мындан сырткары, учурда жугуштуу илдеттер ооруканасы менен номер 6-шаардык оорукана кабыл алууда. Башка медициналык мекемелер кайрадан өзүнүн профили боюнча бейтаптарга жардам берүүгө өтүп жаткандыгын кошумчалады. Булак Назар Ньюс.